Саламатсыңарбы? Кымбаттуу 3 класстын окуучулары. Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы күз мезгили. Күз мезгили орусча кандай болот? Осень. Китебиңерди 25-бетке ачып, биринчи көнүгүүдөгү сүрөткө көз жүгүртөбүз. Сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле, сүйлөм түзгүлө дейт. Сүрөт боюнча кандай сөздөрдү эстейбиз? Күз, жалбырак, дарактар, саргайды деген сөздөрдү эстеп, эми сүйлөм түзгөнгө аракет кылалы. Сүрөттө кайсы мезгилди көрүп турасыңар балдар? Сүрөттө биз күз мезгилин көрүп турабыз. Күз мезгили экен, а? Азыр кайсы мезгил? Күз мезгили. Бүгүн аба ырайы кандай болуп турат? Күн салкын, күн бүркө деген сүйлөмдөрдү түзсөк болот экен, а? Балдар эмне кылып жатышат? Балдар топ ойноп жатышат. Асан күчүгү менен ойноп жатат. Келген куштар жылуу жактарга учуп кетип жатышат. Ошондой эле экинчи көнүгүүнү карайбыз. Сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзгүлө дейт. Бул көнүгүүнү иштерден мурда биз жаңы сөздөрдү сөздүгүбүздү кайталап алалы. Түшө баштады. Жер бети боелду. Түшө баштады деген орусчасы кандай экен? Стали осыпаться. Жер бети земля боелду, окрасились экен, а? Кийинки жаңы сөздөрүбүз. Салкындады, стало прохладно. Жел согуп, продувает ветер. Жылуу тарап, теплая сторона. Түшүм, урожай. Берекелүү, щедрая экен. Анда эмесе 3 бөлүктөн турган схемадан биз эмнелер түзөт экенбиз? Күз жөнүндө сүйлөмдөрдү түзөт экенбиз. Биринчи сөздү кызыл менен бастырып, үлгү катары бизге берип коюптур. Ошол сыяктуу кылып сүйлөмдөрдү биз түзө алат экенбиз. Берекелүү, күз келди. Бул биринчи сүйлөм. Экинчи сүйлөмдү түзгөнгө аракет жасайлы. Бай, түшүм, жыйналды. Кийинки дарактардын эмнелери бар? Жалбырактары. Дарактардын жалбырактары эмне болду? Саргайды. Дарактардын жалбырактары дагы эмне болду десек болот? Жерге түштү. Эки сүйлөм түзүлдү. Кийинки күзүндө канаттуулар эмне кылышат? Учуп кетишти. Эмне кылышты? Учуп кетишти. Күзүндө күн кандай болот? Болду? Салкындады. Күзүндө күн салкындады деген сүйлөмдөрдү түзүп жазабыз. Кийинки күз мезгили деген текстти окуйт экенбиз балдар. Текст боюнча суроо түзүп сүйлөшөт экенсиңер. Күз мезгили. Мына күз да келди. Аба салкындады. Дарактардын жалбырактары түшө баштады. Жер бети алтын түскө боелду. Муздак жел согуп, жаан жаап жатат. Келген куштар жылуу тарапка учуп кетишти. Талаалардан, бакчалардан түшүм жыйналды. Күз берекелүү мезгил. Балдар, эми текст боюнча суроолорду түзгөнгө аракет кылабыз өзүбүз. Ошондой эле ушул текстти көркөм жана түшүнүктүү кылып окуп, кааласаңар видео же болбосо аудиозапись кылып жөнөтөсүңөр, өзүңөргө ыңгайлуу болгондой кылып. 4-чү текст боюнча суроо түзүп сүйлөшкүлө. Адилет, азыр кайсыл мезгил келди? Азыр күз мезгили келди. Аба ырайы кандай десек болот, а? Аба ырайы салкын.
Ал ушул текстке кошумча өзүңөр ооз-эки сүйлөшөсүңөр, кеп кыласыңар кийинки 5-көнүгү. Үйгө тапшырма болот. Сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Бул жерде эмне кылган? Кээ бир сөздөрдү көп чекит менен алмаштырып койгон, алып койгон. Аларды биз өзүбүз керектүү сөздөрдү коюп толуктап жазат экенбиз. Күзүндө салкындады деп коюптур. Күзүндө эмне салкындайт? Күн салкындайт, Күзүндө күн салкындады деп жазабыз. Эмнелер түшө баштады? Жалбырактар түшө баштады деп жазабыз. Алар жана деп коюптур. Буларды текст боюнча туура келген сөздөрдү калганын өзүңөр туура келгенин коюп, түзүп жазасыңар. 6-көнүгүдө макалды окугула дейт. Маанисин түшүнгүлө дейт. Күзүндө чыгынбаган, кышында жылынбайт. Чыгынбаган деген сөз эмне деген экен? Не позаботившийся. Жылынбайт деген не согреется дейт. Ал эмне деген? Күзүндө биз аракет кылып, эгиндерди жыйнап албасак, отундарды топтоп албасак, биз эмне болот экенбиз? Кышында үшүп калат экенбиз, Ошондой мааниде эмне кылабыз? Макалды чечмелейт экенбиз. Ошондой мааниде түшүнөт экенбиз. Ошон үчүн биз күзүндө кышка даярдык көрүшүбүз керек экен. Балдар, ошону менен сабагыбыз бүттү. Түшүнбөгөн суроолор болсо, өзүмдүн өздүк баракчама жөнөтөсүңөр. Саламатта болгула.